Бүгүн Олд Бишкек соода борборунда тарыхый инсандардын монументалдык панносу ачылды. Анда Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө салым кошкон Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныстанов, Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыковдордун эл эси түшүрүлгөн. Бул панно Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башатында турган улуу көсөмдөргө арналат деп жазылган. Биз ушул кайсы бир белгисиз себептерден эми өзүбүздүн мамлекетти түптөгөн аталарыбызды билгенге, тереңирээк, жалпы кеңири коомчулукка жайылтып, аң сезимге түшүргөнгө эми бел байландык деп ойлоп турам. Панно соода борборунун жер төлөөсүнүн эки көчөнү байланыштырган жеринде жайгашкан. Анда ары бери өткөндөр үчүн тарыхты эстеп турууга жакшы мүмкүнчүлүк болмокчу. Андан сырткары Өчпөсүн өлкө өзөгү китебинин дагы бет ачары болду. Иш чарага мамлекеттик кызматкерлер, элчи, маданият өкүлдөрү, тарыхчы, шаар тургундарынан сырткары паннодо сүрөттөрү тартылган тарыхый инсандардын урпактары дагы келишти. Алар аталары үчүн толкунданып тургандарын айтышып, сыймыктануу менен бүгүнкү тарыхый долбоордун маанилүүлүгүн айтып турушту. Биздин журт аталарыбыздын асыл мурасы биз сөзсүз түрдө көздүн карагенде сакташыбыз керек, ушуну бакташыбыз керек. Жана биздин эң маанилүү парзыбыз, менимче парзыбыздын бири ушуну сактап, жана бекем өнүккөн мамлекетибизди кийинки урпактарыбызга өткөрүп беришибиз керек. Олд Бишкек борбордун так ортосундагы жер астында жайгашкан соода жайы.